Бүгүн мамлекеттик тил күнү. Мамлекеттик тил деген эмне? Мамлекеттик тил баш мыйзам менен бекитилет, өлкөнүн эгемендигинин, биримдигинин улуттук символу катары каралат. Андагы бардык мамлекеттик мекемелер, органдар, билим берүү системасы, сот системасы деги эле бардыгы менчигинин түрүнө карабай мамлекеттик тилде иш алып барат. Бардык иш кагаздар ал тилде жазылат. Мына биздин мамлекеттик тил кыргыз тили 1989 жылы 23 сентябрда Кыргыз СРнын жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган. Мына ошол күндөн ушул күн 36 жыл өттү. Ушул 36 жыл ичинде биз бардык мамлекеттик мекемелерди, биздин бардык жарандарды кыргыз мектептеринин көптүгүнө карабай, кыргызча сүйлөгөндөрдүн көптүгүнө карабай мамлекеттик тилде сүйлөт алдыкпы? Кийинки биздин балдарыбызга мамлекеттик тилди үйрөт алдыкпы? Чет өлкөлүктөрдү мындай кой, өзүбүздүн жарандарга эле мына кылкылдаган Кытай өзүнүн тилин 4 айда үйрөтөт экен. Аалам кезген англис тилин 1 айда үйрөтөт экен. Ал эми биз кылым карыткан кыргыз тилин ушул 36 жыл ичинде өзүбүздүн жарандарга үйрөт алдыкпы? Бардык сот, билим берүү системасын ал тилде сүйлөт алдыкпы? Кантип, кандай жолдор менен биз аларга үйрөтөбүз? Оюңуз менен бөлүшүңүз.